башканы коюп Баткенден баштайын. Кече ЧЕК АРА коомдук бирикмесинин мүчөлөрү менен анан бир топ баткендик туугандар менен баарлаштырым. Ал жактагы азыркы же акыркы кырдаал боюнча аздыр көптүр маалымат алгандай болдум, бирок ачыгын айтайын, аягында аябай нааразы болдум да. Бүгүнкү күндө жергиликтүү активисттерге жергиликтүү бийлик тарабынан, жергиликтүү күч органдары тарабынан куугунтук жүрүп, экөөсү азыр бүгүнкү күндө камакта түнөп атса, калгандары бүгүн суракта жүрүптүр. Акыркы комиссиянын маалыматы боюнча, акыркы ЧЕК АРА чатагы боюнча чагымчылдыкты биздин кошуна мамлекеттер баштаган. Аны бул жерден өздөрү айтышкан. Эмне үчүн чагымчылдык кылган кошуна тарапка эмес, чакырык кылган биздин балдарды куугунтуктатканын мен бүгүн түшүнбөй турам. Андыктан күч органдарынан сурам кетет элем да, күчкө салбагыла деп, үчкө салгыла деп, күчөтүп албагыла деп, гайкасын бурайбыз деп, резбасын кетирип албагыла деп. Баткенде анста деле аябай кырдаал оор экенин кече айтып беришти. Мен дагы жакын арада ошол жака барып өзүм көрүп келейин атам. Экинчи маселе бул Солтон Сары маселеси. Солтон Сары маселеси бүттү десек, бүтпөптүр. Билесиздер, былтыркы жылы кырдаалдан кийин Кытай ишкерлери кыргыз балдарын сабап коюп, анан жалпы эл көтөрүп, ал жактан кубалап чыккан, ал жерде өкмөттүн да шалакыл болгон. Анан жөнгө салышкан, өкмөт башчы өзү кабыл алган комиссияны. Анан ошол жерде убада берген, эч кимге кылмыш иши козголбойт, куугунтук алынбайсыңар деп. Бүгүн экөөсүн кылмыш ишин козгоп, массалык башаламандык уюштурдук деп. Алардын чакырык кылганын бул чагымчылдык кыл деп экспертизага жөнөтүп, дагы бир топторун суракка алып. Эл аябай нааразы болуп атат. Ушуну көтөрүп коюуну суранды да. Урматтуу Мухаммед Калый Дүйшекевич, сиз эгер ошондо убада берген болсоңуз, эркектик, жигиттик сөзүңүзгө туруңуз дагы, ал жактагы кырдаалды өзүңүз барып туруп басаңдаттыңыз. Үчүнчү маселе бул тез эки конуш боюнча мен 2 жылдан бери масыл. Мен 2 жолу барып эл менен жолуктум. 2 жолу бизде комитетте каралды. Кубатбек Айылчиев Боронов өзү айткан, биз чечип беребиз деп, чечим чыгарып бергенбиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин 6000 киши айлыгыча документтерин ала албай жүрөт. Эми аларга токтомду байлоо менен Салымбеков берген, алар басып алган эмес, алар сатып алган да. Ататүрктө деле мыйзамдаштырып бербейди, алардыкы мыйзамдашпай келет. Ошондой эле кырдаал, мына мен жакында барып келдим, Төкөлдөш, Тес бирдин жанында. СССРдин убагында алган жерлердин эмдигиче документ жок экен. Бир үйдүкү бар, бир үйдүкү жок. Бир үйдүкү бар, бир үйдүкү жок. Акчалуулар алып алган, акчасы жоктор калып калган да. Мына ушул эки дегеле Бишкек шаарынын тегерегиндеги бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдаштырылбаган конуштар боюнча өкмөт башы өз демилгеси менен бир комиссия түзүп, мына ушул ишти алып барууга чакырып кетем. Рахмат.